Assalamu alaikum. Arashan Азия каналының катталуучулары, көрүүчүлөрү. Туугандар, машалла. Биз азыр Жомарт аканын коросуна келдик. Манас шаарынын жамааты. Машалла деп коюңуздар, туугандар. Коро өтө түптөлгөн. Элита маткалар бар экен бул жердечи. Аз сиздерге подробно жакшы колдон келишинче видео кылып беребиз. Бул жерде койлор баары боз экен. Hazır korokada жүргөнбүz анан бошогондой белгилайчы. Машалла. Караңыздар, туугандар. Мына элита насип болсо марагачы. Мо линиясы кандай болуп калат? Шарпейдин линиясы. Былтыр коз өлүп калган. Биринчи тууту жайлоодо тууп калып. Көрүңүздөр, туугандар. Кулактары узун. Сөк сааттар. Ошо койду көрдүңөрбү? Мына койдун артындагычы. Кулактын жатышы өтө жинди экен ошолчу. Мына аз жакындатып көрсөтөбүз, туугандар. Мына көрдүңөрбү? Ошол козу ошол, а? Ошону сиз мындай маалымат жокпу ошол кандай линиядан? Бабанч ба? Берден биринен өтүп бири сулууга, машалла. Туугандар, мына лайктан басып каналга катталып коюңуз. Ушундай коро ар бирибизге насип кылган болсун, туугандар. Ушуга жетиш керек да, мына. Кой кармасаң, коrodо турса дагы бунун чөп жемин жегенин көрүп кайф аласың да. Бунун кайфы өтө башка. Мына туугандар. Бир мына моң карагыла, мына. Бу цвети өтө мындай светлый да, мына карагыла. Кулактын мындай жалбырак кулак. Костяктарды карасаңыздар, мына. Көкүрөктүн чыкканы, машалла, өтө жакшы да. Таксыр корого кандай оценка берет элеңиз? 10 из 10 дейт го. 10 из 10, мына. Лучше из лучше деп коет го, мына. Жалаат деңгээлинде 10 из 10. Жаңы баштагандарга 1-2 сөз советиңиз сиздин ака? Жаңы баштоочуларга, А. жаңы баштоочулар эми коро кыдырып, көзүнү кандырып анан кийин алышсын да. Чтобы башынан эле жаңылып кийин анан арашанчылар мындай экен дебесин. Эң негизги максат ошол. Ата азыр көбөйүп кетти, арашанчылар жалганчы деген сөздөрү. Билип билбей өздөрү алып алган, аркасынан күйүп неткендер. Элдерде актуальный бир суроо бар да. Адамдар айтып атат, ушу бул эт багытында багыш керекпи арашанды, же сулуулук багытында кулак башына экстрейге караш керекпи деген эки суроо бар да. Негизи кайсыл багытта кетиш керек? Заман талабы экстрейер болуп атат, ошо кулак, баш, өң, түз деп бул заман талабы болуп атат. А негизинен багыт эт багытында. Эт багытында. Получается, ошондо эки жагынан тең иштей бериш керек экен да. Машалла. Мына туугандар. Адашпаңыздар, коро кыдырыңыздар. Коро кыдыргандын пайдасы өтө чоң, туугандар. Опыт алмашасыздар. Көрүп